учурда онлайн тармагынын өнүккөнү ушунчалык бизге буга чейин тааныш эмес кесиптер, биз уга элек терминдер күндөн күнгө пайда болууда. Алардын эң популярдуусу учурда байерлик деген кесип. Азыр айтып калышат, Дордойдо сатып алуучуга караганда байерлер көп дейт. Чын эле ушундайбы? Негизи эле байер деген өзү ким? Ал эмне жумуш аткарат? Мына ушул суроолорго жооп алуу максатында белгилүү байерлердин бири Айзат Шаршен кызын интервьюга чакырдык. Саламатсыңбы, Айзат? Сен ушул байерлик деген кесиптин ойкурларын жакшы билген, мындайча айтканда, адис экенсиң. Ушул тууралуу майке чакырдык сени. Негизи эле ушул байер деген өзү ким? Саламатсызбы Азеже, саламатсыздарбы Лейдик эжинин көрөрмандары. Байер деген сатуучу менен сатып алуучунун ортосундагы көпүрө десек болот, ортомчу десек болот. Мындайча айтканда, кардар менен сатуучуну мындай онлайн жакындаштырган бир жакшы мындай адам десек болот, мындайча айтканда. Бирок ортомчу дегенибиз эле аздык кылат го дейм, анткени деген бул дагы кандай сапаттарга ээ болуш керек? Мисалы, жакшы байер ал ким болуш керек? Ооба, туура айтасыз. Мындай ортомчу эле болгон чындыгында аздык кылат. Эң негизгиси мындай адамдар менен тил табышууну билиш керек. Мындай сатуучунун дагы, сатып алуучунун дагы ортосундагы мындай товары кандай тигил сатуучунун, сатып алуучуга эмне товар керек, ошолорду билип, ортодо мындай жакшы анализ жүргүзгөн, мындай товардын качествосуна дагы маани берген, баасына дагы, кимге кандай мындай выгодно болот, мындай оңой болот, жеңил болот, ошолорду дагы мындай жакшырап өздөштүргөн, адамдар менен бат тил табышкан бир сонун сапатка ээ болуш керек. Сөз ал нерсе да аздык кылат, мындай эң негизгиси жоопкерчиликтүү болуш керек. Нормальный жакшы байер жоопкерчиликтүү болуш керек, ишин так аткарыш керек, убагында товарларын жөнөтүш керек, убагында баарын дайындаш керек, отправка кылып, тезирээк мындай жеткенге мындай өбөлгө түзүп бериш керек да. Көпкө клиент күтпөш керек. Мындай эмне болот дагы? Ошондо силердин бул байерликтин кызматынан негизи көбүнчө кимдер пайдаланат? Силердин негизги кардарларыңар кимдер? Азыр бардыгы эле онлайн болуп кетти. Бардыгы эле, мисалы, Москвадагылар бардыгы эле келип кете албайт да, бардыгы эле жол акысына акча коротуп, Дордойго келип, товарларды тандап алганга мындай адамдардын убактысы аз да. Ошого биз убактысын туура пайдаланабыз, биз өзүбүздүн мисалы услугабызды алып, товарды мындай жөнөтүп беребиз да. Ошол сатып алуучуга дагы мындай пайда. Тигил жактагы сатуучулар ал көп акчаны коротуп бул жака келе албайт, мисалы көбүнчөсү Россиядагы кардарларыбыз келе албайт да. Москвага келгенге убактысы кетет, биринчиден акчасы кетет. Андан көрө байерлердин мындай жардамы менен батыраак жана тезирээк үнөмдүүрөөк алып алат да. Региондогулар көбүнчө эле азыр айылдагы тың келиндер жакшы иштеп атышат чындыгында. Алар үйдө отуруп эле телефон менен эле көрүп кандай модель жагат, кайсыл модель керек айылга, эмне азыр керек болуп атат, халат керекпи же башка товарларбы, эмне керек болсо ошону бизге сүрөттөрүн жөнөтүп, количествосын жөнөтүп, айылга алдырат. Алар деле акчасын коротпойт да, мындайча айтканда. Акча коротпой, акчасын үнөмдөп отуруп, акча таап жатышат да, көп жактагылар эле. Биз бул жактан, алар тигил жактан, бардык жактан бизге дагы пайда, сатуучуга дагы пайда, сатып алуучуга дагы байер деген сонун бир мындай кесип болду, сонун бир жардамчы болду, мындайча айтканда. Ошо силердин жөнөткөн товарларыңар дайым эле алардын көңүлүнө туура келе береби? Көңүлүнө туура келет негизи эле. Көпчүлүк учурда эле көңүлүнө туура келет. Анткени биз бардык товарды биз эме кылып жөнөтүп беребиз да. Сүрөттөр менен мындай түшкөн сүрөтү бар, мындай түшкөн сүрөтү, анан еще полный алынган видеолору менен көрсөтөбүз да аларгачы. Рекламаны сонун кетиребиз. Ошол рекламадан пайдаланышат, көрүшөт, кайсыл расцветкасы жакшы кетет, кайсыл мындай кийгенде кайсыл кийим жакшы отурат. Ошолордун бардыгын мындай карап көрүп, мындай жаккан заказ берет да. Еще аякта тандоо мындай көп, аябай выбор көп да, модельдин түрү көп. Алар именно кайсыны каалап атат, кайсыны алсам өткөрө алам, кайсыны алсам жакшы акча таба алам, кайсыл деп товарым туруп калбайт.
батыраак өтүп кетет. И ошолорду карап, көрүп, анан заказ берет и көңүлүнө толот. Жакшы эле мындай аябай деле мындай көңүлүмгө толбой калды, жакпай калды дегенде эле мындай клиент аз болот. Эми анча мынча капризный эжелер бир аз жалп кылышы мүмкүн. Ошондо силердин негизги клиентиңер региондогу мындай чакан бизнес менен алектенген, алып сатуу менен алектенген адамдар экен да? Ооба, туура айтасыз. Ооба, чакан бизнес менен алектенген, көбүнчөсү үйдө отуруп акча тапкан, үйдө отуруп мындай базарга чыкпай, балдарын мындай караганча, үйлөрүн жыйнаганча, өзүнүн кызматын кылганчакты акча тапкан айымдар да көбүнчөсү региондогулар. И Москвадан деле үйдө отуруп деле иштегендер бар. Үйдө отуруп деле мындай онлайн заказ алып, онлайн иштегендер бар, ал жакта деле. И месталары деле барлар бар. Чоң-чоң базарларда дүң сатып, оптом бул жактан алып, ал жактан местадан саткандар деле бар. Көбүнчөсү региондо азыр. Силер ал жакка жакшы жардам берип атыпсыңар да, мындайча айтканда, бири-бириңердин бизнесиңерге колдоо кылып, Анан бул жакта мисалы азыр айтып калышат го, Дордойдо сатып алуучулар мурдагыдай көп эмес. Бул деле ошол байерликтин популярдуу болуп кеткенине байланыштуубу? Силердин мындай көбөйүп кеткениңер, байерлердин көбөйүп кеткени баягы товарды чекине саткан базардагы сатуучуларга зыян тийгизген жокпу? Ооба, өзлөрү да көп айтып калышат. Ой, байерлер бизге күн беребиз болдуңарбы депчи. Мындай розница саткандар беркиндей эмелерге бир аз кичине залакабыз тийип калып атат десек болот да. Анткени алар ошол эле биз алып аткан опто месталардан жакшы товарлардан алып келип эле тигил наркы жактагы рядтардан алып келип эле бул жакка коюп, кийгизип көрүп, анан кошуп сатышат да. Алар арендасын бериш керек, өзүнүн услугасы, иши өзүнө пайда калыш керек. И ошого кошуп эме кылышат да, мындай иштешет алар. Анан биз ошолор алган эле местадан алып туруп эле биз онлайн эле өзүбүздүн услугабызды коюп эле салып жиберебиз да. И ошондо сатып алуучу көбүрөөк акчага мындай утат да. Тигилерге кыйын эле болуп калып атат. Эми миң кыйын болсо деле айтышат го мындай содада береке бар депчи, базарда ырыскы бар, содада береке бар дегендей. Кудайым ар биринин ырыскысын берген да. Ар биринин ырыскысын берген, кандай болгон күндө деле, алар деле Кудайга шүгүр, Кудайымдын берген ырыскысы менен өзлөрүнүн мындай буйруганын акчасын таап иштеп атышат. Прям аябай эле токтоп калды деп айта албайсың, анткени ар бир адамдын өзүнүн ырыскысы өз колунда. Ушул байерликтен аябай жакшы акчаларды тапса болот деп өткөндө эле интернетте аябай бир ажиотаж болуп кетти го. Анысыңар мындай чын эле мындай бир айына 30 000, 40 000 доллар табууга мүмкүнбү? Мүмкүн. Азыр чындыгында эле бардыгы мүмкүн дебейинби? Эгер ошол 20-30 000 акчаны кармаганга даяр болсо адам мүмкүн. Азыр бир эле отправкада 50 000 тапкандар бар. Бир эле отправкада бир местадан алып туруп эле бир сразу салып отправка кылган. Ошол эле жерден 15 минуттан ичинде эле 50 000 пайда түшөт да. И мүмкүн тапса болот. Ишенсе болот, тапса болот. Ага сөзсүз түрдө аракет кылышың керек, клиенттердин ишеничин аткарып, моментинде жооп берип, моментинде алардын каалаган моделин табып, видео обзор жасап, жөнөтүп туруш керек да. И ошондо болот. Ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыгы бар дейт го. Өзүнүн кыйынчылыгы бар. Прям барсаң эле 20-30 000 доллар жок да. Барып эле Дордойго кирип эле, ой, мага акча десең, ал акча жок да. Ага деген менет кылыш керек, ошого даяр болушуң керек, убактыңды кетиришиң керек. И ошондой клиенттердин дагы мындай капризине чыдап, ал каалаган нерсени, ал эмнени каалап атат? Кандай модель каалап атат? Кандай тканда каалап атат? Кандай азыр кетип атат? И ошолорду мынтип, ушул сонун тиги мындай деп мындай сунуштап, такдаана түшүндүрсөң, и ага дагы оңой, и сен өзүң жумушуңду такдаана билсең, и бул жактагы адамга да оңой да. Ошо тапса болот, иштесе болот, тапса болот. Жакшы экен. Анда өзүң жөнүндө айтсаң, бул кесипке кандайча, качан келип калдың эле? Кантип дегендей? Өзүм жөнүндө айтсам, 1,5 жыл болду негизи бул кесипке келип калганыма. 1,5 жыл болуп калды. 1,5 жылдан бери ушул байер боюнча эмгектенем. Көпчүлүк айымдарды онлайндагы окуттум. Көпчүлүгү иштеп жүрүшөт, региондордо дагы бар иштегендер.
Өзүм ошо келип калдым. Негизи Байер экен, Байер деген эмне экенин деле билбей эле келгем. Байер деген түшүнбөй эле келдим. Элдер кылып атат, элдер жасап атат. Анан элдердин баары эле ушундай группа менен иштейт экен, товарларды жөнөтөт экен. Анан айылга барганда көрүп калчумун, жеңемдер эле монча эле телефон чукулап эле, бул сонун экен, бул укмуш экен деп эле көрүп калышат. Анан онлайн заказ беребиз биз деп эле заказ берип калышат. Анан ой, эмне деп мынтип кызыгып калдым. Кантет экен, эмне кылат экен десем, ушинтип эле жөнөтөт, анан биз заказ беребиз, салып жиберишет, андай мындай деп калышты. Анан деп анан келдим. Анан үйдө отурам, өзүм Дордойго жакынмын да. Өзүм Дордойго жакынмын, анан көрөйүнчү деп туруп эле эме кылып калдым. Группа ачтым. Группа ачып туруп эле ссылкаларын таркатып, бир 4-5 Байердин группасына кирип алгам. Алардан эле эме кылам, алардын сүрөттөрүн алып группама жөнөтөм. Анан алардан алсам мага невыгодно, уже мен үстүнө алар акча кошуп койгон, мен кошсом уже кымбат болуп кетет да, менден албай коюшат деген эме менен жөнөтөм группама жөнөтүп, анан заказ түшсө кечке Дордойго барып издейм. Бутум монтип кадимкидей кечке басып жүрө бербейм. Дордой чоң да, аябай чоң мындай. Бир кийимди табыш ушунчалык кыйын болуп калат да, кедечи. Ушунчалык кыйын болуп калат, вообще мындай, дейсиң, ушундан пайда деле көрбөй эле жок деп эле салайынчы дейсиң, бирок болбойт эми. Клиент да таап бериш керек уже. Бар дегенден таап берейин дейсиң. Аны издеп жүрүп, короче, Дордойду өзүм эч кимден үйрөнбөй, эч кимден окубай эме кылдым. Өзүм эле изучать этип алдым, барып жүрүп кечке, анан Дордойду кыдырып жүрүп, кадимкидей кечинде келгенде буттарым титиреп калат эле. Деп бутум сунуп жатканда титиреп монтип калат элем да, мындай чарчаганымдан бутум кечке басып, анткени мен мурун үйдө отургам, баскан эмесмин анчалык. Анан басканга туура келди, иштеш керек болду. Анан бир эмеси сонун курс үйрөтөбүз, андай мындай деп бир курс чыгып калды. Анан значит болот экен, бир аз булардын секретин билип алайын деп ал курска жазылдым. Бир 3000 сомбу ушундай которгон болушум керек эле. Анан акчаны которуп койдум, группага кошобуз деди, ошо менен күтсөм жок, бир жума өтүп кетти. Бир жумадан кийин баягыга жаздым, курс качан башталат десек, биз сизди унутуп калыптырбыз дейт. Вообще турбайсыңарбы, акчамды которгула дедим. Десем, эже азыр деле кошуп кое берели, курс жаңы эле башталды дейт. Кандай унутуп каласыңар, бир жума болуп калса акчамды төлөп койгонум. Акчасын төлөгөндөн кийин уже мени кошконду унутуп калышыптыр, даже курсу башталып кеттир давно. Анан кой, рахмат силерге деп акчамды кайтарып алып, ошо менен вообще окуган да жокмун, өзүм эле билип, өзүм эле аракет кылып, эң негизгиси аракет кылсаң, мындай адамдын колунан адам жасаганды адам жасай алат, адам кылганды адам кыла алат дегендей эле. Өзүм эле жасадым, кылдым. Кудайга шүгүр азыр иштеп атам. Жакшы. Буга чейин кандай кесиптер менен алекет болдуң эле? Буга чейин көбүнчөсү эле үйдө онлайн иштедим, үйдө онлайн фабрикте иштедим, Москвада иштедим. Иши кылса баардыгын эле кылам, баардыгын эле аракет кылам. Иши кылса эле өзүм мындай видео тартып, сүрөткө түшүп, мындай өзүм мындай ошол нерсеге кызыкканга баардыгын эле жасадым да. Бирок эмнегедир эле менде окшошпойт да. Тигини кылсам деле окшошпойт, муну кылсам деле окшошпойт. Тигини көрөм, укмуш болуп кеткен болот. Тигини көрөм, аябай ушундук болуп кеткен. Анан айтам, ушунчалык мен тупоймунбу дейм да, ушунчалык менин колуман эч нерсе келбейби? Кандай эле ушу, баардыгы эле айылдан келген, баардыгы эле мага окшогон. Даже мендей сүйлөй албаган адамдар болуп кетип атат. Мен ушунчалык бир колуман эч нерсе келбеген, неме деп койчумун көбүнчө эле. Мен пешенеме эшек тепкенби депчи. Ушунчалык мен пешенеме эшек тепкенби деп калчумун эле да. Анан жүрүп жок дедим, ушул жерде бир нерсе бар дедим да. Ушул нерсе мындай чота менде дедим да. Мен кылып эле атам, адамдар кылып аткан нерсени кылып атам, бирок менде окшошпойт атабы, значит дагы бир нерсе бар деп. Анан өзүмдү мынтип аңтара баштадым. Психология боюнча сабак алдым, именно финансы боюнча сабак алдым. Ошо акчанын келбестиги, акчанын жоктугу, ата менен мамилеңдин бир аз начарлыгы, атага болгон ыраазычылыктын жоктугу, атага болгон атадан ала турган мээримдин албай калгандыгы экен да негизичи. Анан ошол нерселерди эметип калдым, изучать этип калдым. Өзүмдү экен деп. Анан финансы боюнча сабакка да катыштым, болгон техникаларды берди. Ошол техникаларды мындай от души жасадым да. Прям мындай акча деп эле калдым да. Акча ушунчалык мындай акча көзүмөн учту. Блин дедим, акча табышым керек дедим. Мен кылышым керек, акча табышым керек. Кайдан жайдан мен акча алышым керек деп болгон нерсенин баарын кылдым. Муну кылсаң акча, финансы жактан акча келет. Тигини кылсаң акча келет деп бүттүгүн жасадым. Анан
ал жакта мындай көпчүлүк адамдар кылбай да коюшат андай нерселердичи, мисалы сабактан алган нерселерди, ошондой техникаларды мындай ширик, мындай эмеге туура келбейт, биздин динге туура келбейт. Бирок мен ага караган жокмун. Лишь бы техникабы жасадым да. Бардыгын жасадым. Чындыгында иштейт бекен ошолор? Иштейт экен, сонун эле. Сен өзүң мындай жыйынтыгын көрдүң, Жыйынтыгын көрдүм да. Бирок ошол техникаларды жасап туруп эле мен кийин эле мынтип улам эле өзү негизи байер болуп жумуш баштаганда күнүнө 1000 сомдон тапсам деп кыялданчымын да. 1000 сомдон тапсам деп эсептеп туруп, 30 000 тапсам уже азыр нормальный зарплата 30 000 да, мисалы Кыргызстанда, чынбы? 30 000 анда нормальный, мен уже мынтип эле дордойго жакынмын, барып келип 30 000 табам депчи. Анан кийин мен иштеп баштап эле бир жумадан эле мындай клиенттер аябай көп келип кетти. Бир видео чыгаргам ТикТокко. Ошол видеодон улам аябай көп клиенти келди. Ошол видеодон азыркыга чейин сурашат да. 180 сомдон футболка алып, оптом алып иштесеңиздер болот деп реклама кылгам. Ошол 180 сомдук футболкаңыз барбы деп азыр деле жазат. Мен футболка алып иштейин дегем, ошол 180 сомдук футболкаңыздан бербейсизби деп. Анан күлөм, ал былтыркы мурда жылкы видео. Жок, ал кымбаттап кетти уже деп күлөм да азыр. Ошондон кийин эле клиент көбөйдү. 1000 сом тапсам болду деген айзат 5 000 таап баштады, 10 000 таап баштады, 15 000 таап баштады. Анан техникалар иштейт экен дедим да. Техникалар иштейт экен деп эме болуп калдым. Бул байыр болуш үчүн негизи мындай соода саттыкка болгон жөндөм керек бекен? Сен негизи кичинеңден ушундай соода саттыкка жөндөмүң бар беле? Жок. Соода саттыкка мындай жөндөмүм деле жок болчу. Менин өзү негизи кичинекейимден кыялым актриса болом, анан ырчы болом деген эле мындай мечта, кыялым ошол бойдон эле калып кеткен да. Ошол эки окууга тапшыра албай калдым. Жашоо шартка байланыштуу именно ошол эки окууга тапшыра албай калгандан кийин башка окууну вообще ойлонбоп турмун. Элдер чач жасаганды деле окуйт экен, кирпик жасаганды окуйт экен, каш жасаганды деги эле ушундай майда чүйдө мындай сонун акча алып келе турган нерселерди вообще кызыгып оюма да албаптырмын да. Болду, уже журналист болбой калдым, ырчы болбой калдым, актриса болбой калдым, бүт. Андан башка нерсеге окуйм деген нерсе жок экен. Еще соода саттыкка деле. Эсимде кичинекейимде жеңем мага көкбөрү болот да, айылда көкбөрү болот, анан ошол көкбөрүгө барып сатып келесиң деп, бир точно эстей албайм, бир 20-30 пирожки жасап берген. Бардым, менден да башка бир эки эже барып ошол жерге эме кылат, тиги пирожки сатат. Даже мен ошону негедир ошону сатам деп айта албаптырмын да, уялып ошону 5-класс белем, 4-класс белем, точно эсимде жок. Даже көрсөтө да алган эмесмин да, мынтип ошо чарамды алып, үстүнө пирожкини коюп, пирожки сатам десем алса керек эле да. Бирок мен ошону да кыла албайсың да. Негедир эле уялып, апам биздин 6 жашыбызда өтүп кеткен, анан атам айтып калчу, аталуу жетим, мындай арсыз жетим, энелүү жетим, эрке жетим депчи. Ошон үчүн мындай арданып мен пирожки сатамбы деген нерсе кичинекейимде эле кантип сатам деп даже ошону көрсөтө албай койдум да, ача албай койдум. Анан ошо жанымдагы бир эже боорорудубу, эми байкуш атайын көтөрүп келсе деп бир 10 пирожкими сатып берген. Анан калган өтпөй койду, жанымдагы эжелерден эле алышты деп кайра пирожкимди көтөрүп баргам да. Ошончолук ардангам ошо пирожки саткандан, мындай өзүмчө гордый болуп, кичинекей болсом делечи, мындай билбейм эмнеге андай нерсе. Эң негизгиси ошо соода саттыкка болгон менде такыр жөндөм деле болгон эмес экен. Азыр билбейм, азыр сүйлөш керек экен, тил табыш билиш керек экен. Анан өзүң мындай жоопкерчиликтүү болсоң байыр болот экенсиң. Анан бул жерде мындай акчага болгон кызыгуу да роль ойнойт бекен? Сен акчага болгон мамилең кандай эле? Кызыгуу дегендей. Акчага болгон мамиле дегенде бизде аябай кичинекейибизде бир билбейм, башкача эле бир ойлор менен, башкача эле бир багыт менен тарбиялай берет экен да. Акчаң көп болсо сен бузулуп кетесиң. Акчаң көп болсо сен карамтөз болуп каласың. Акча жаман жол менен келет, арам жол менен келет. Акчасы бар адам адамга жакшылык кылбайт. Акча колдун кири. Короче, акчасы бар адам вообще ужас да, мындай айтканда. Ал иши кылса жакшылык кылбайт адамга деген эле нерсе мээбизге сиңип калыптыр да. Ошондон улам дагы мен канча көп, мисалы онлайнда деле, кийин деле иштеп элаттым, тиге кылам, муну кылам. Көбүнчөсү ойлоп калам, ошол негативный мындай мээге кирип, мисалы мен ички сезимим, ички туюмумда мен жаман адам болгум келбейт да, карамтөз болгум келбейт.
И ошол нерсени мынтип өзүмчө эле мындай тосуп алып турмун да, мындайча айтканда. Анан кийин акчага ушунчалык көзүм катканда болгон техниканын баарын жасаганымда уже жолдор ачылды дейм да. Жолдор ачылды. Еще именно акча бардыгы эле жакшы көрөт акчаны. Жакшы көргөнүң менен акча жок да. Акчага ушунчалык кызыгасың, акчам болсо минтем дейсиң, акчам болсо тинтем дейсиң, бирок акча жок. Эмнеге жок деп ушунчалык мындай жаман болчумун. Эмнеге менде жок депчи, эмнеге мен кыла албайм деп, бирок анан кийин, значит, өзүмдө деп эле анан болгон эмелерди жасадым. Анан дагы ошол онлайн сабактарга катышканда айтып калды, акча поток атаң тараптан келет. И аялдык бактылуулук эне тараптан келет депчи. Эгерде сен ошол эле атаң менен, апаң менен таарынычың ортодо мындай толук кандуу бир мындай балалык сезимди алып мындай от души чоңое турган болсоң, андай проблема болбойт экен да чындыгында. И менде ошол нерсе болбоптур. Атама таарынып, апама таарынып, анан ошондон да акча келбей аткан экен да. Ал үчүн мен разборго бардым. Именно атама болгон таарынычтарымды кетирейин деп. Кандай таарынычтарың бар? Таарыныч ошол мындай кичинекейибизде апам өтүп кеткенге, 6 жашында апам өтүп кеткенге баардыгыбыз кичинекейибизде жаш болуп калдык. Анан жетишпеген жашоо, анан көпчүлүк мисалы окуп жүргөн мезгилде мен мисалы эл кылган эле мисалы каталарды мындай жаш болуп, мындай переходный возраст болуп, башка мен досторум, мен эмелер кылган каталарды, алар кылган каталарды мен деле кылам. Бирок алардын апалары бар, мындай жабылат да, билинбейт да. А менин апам жок го, меники эле мондай эле ачылат да калат да. Айзат минтиптир. Айзат тинткен турбайбы? Ой, Айзат минтип, Айзат тигинтип деп эле өзүнчө эле ушундай нерсе да. Анан ошондо таарынчым да. Если менин апам болгондо, ушул нерсе болбойт эле. Апам жок болуп калып, мен ушундай болуп атам. Апам эмне үчүн жок болуп калды? Атам жакшы карабай койду. Атам урду, мисалы, ичип алып урган болушу мүмкүн. Эми кичинекейибизде мурун көпчүлүк эле урчу го, аялдарын. Анан ошондо атамды күнөөлөчүм. Ошондой моментте ушунчалык сынып, ушунчалык мындай мүңкүрөп, аябай жан дүйнөм ооруп турган ошол моменттерде күнөөлөчүм да, атамды күнөөлөчүм. Атама таарынчым эме кылганда, апам тирүү болмок. Же болбосо апам эмнеге бизди эрте таштап кетет? Башкалардын апасы бар го. Эмнеге биздики эмне, биздики жок? Еще 9буз. 9 бир тууганбыз. Эмнеге биздики жок деп ошондон улам аябай мындай, аябай кичинекейиңде мындай травма алып, аябай көңүлүң чөгүп, аябай сыны берсең жашоодон, мындай жашоого болгон көз карашың деле уже болбой калат экен да. Айтып атпаймынбы, мен пешенем эшик тепкен да деп койчумун депчи. Ошондон улам айтып койчумун, мен пешенем эшик тепкен да депчи. Анан жок дедим. Жок, андай болбойт, мен бирдеке кылышым керек дедим да. Азыр бардыгы кылып атабыз, значит мен деле кыла алам деп анан разборго бардым. Разбор 3 саатка созулду. Ошол эле разборду азыр деле айтып калышат го. Разбор болбогон эле нерсе, жөн эле акчаңды алат экен. Бир разбор мисалы 15 000, 20 000 да. Анан мен бардым, и ошол 3 саатка созулган разбордо прям мен ошол мезгилге бардым да. Мындайча айтканда, ошол мезгилде атам айта албай калган нерселерди, апама болгон, апам кичинекейибизде уже 6 жашта, уже андан кийин апа деген эмне экенин деле билбей эле чоңойдук да ужечи. Анан ошол моменттерде ошол эмеге кирип, образга кирип болгон тигилер разборду жасаганда, прям кирип жасадым, 3 саат ыйладым, 3 саат токтоп ыйладым. Мындай жеңилдедим да, дедим да, депчи мындай сүйүндүм еще. Демек, ошондо таарынычтардан арылганын билдиреби бул? Ооба, таарынычтардан еще мен өзүм дагы айтып калчумун. Мен апам жок болсо дагы, атам бар болсо дагы, мени деле алар мындай башкача кыял менен, башкача эме менен төрөдү да, бул дүйнөгө алып келди. Менден үмүтү чоң болчу, атамдын эрке кызы болчумун. Анан ошол нерселерди чындыгында мен актай албай калдым да. Алардын мечтасындай, алардын мындай кыялданганындай кыз боло албай калдым да. И ошол нерсеге өзүмдү күнөөлүү сезем да. Атамды жакшы сыйлай албай калдым, атама жакшы чай бере албай калдым. Даже атамды акыркы сапарга мындай узата албай калдым да. Кызымды
төрөп калдым. Ошол моментте мен мага айтпай деле коюштур, мен кызымды эртең менен төрөдүм, уже эртең менен атам каза болуп калыптыр. И укпайм деле, атам мен больницада жатам, бардыгы алышпайт. Анан больницадан чыгып үйгө баргандан кийин дагы айтышпайт. Анан ошондо кийин үйгө бардык, атам оораттыр деп эле мен больницадан чыккандан кийин кызымды алып, кичинекей кызымды алып бардык. Барсам уже атам өлгөндө 1 жума болуп калыптыр. 1 жума болуп давно уже коюлуп калыптыр да. Анан ошондо айттым да, блей депчи. Жок дегенде ата ыраазымын деп кечирим сурап, мен сиз ойлонгондой кыз боло албай калдым. Сиздин үмүтүңүздү актай албай калдым ата. Мындай апамдын жоктугуна атамды күнөөлөп катуу айтканда күндөрүм болгондо, сиз ушинтип, сиздин айыңыздан апам өлгөн, сиз ушинткенде апам, если ушинтпегениңизде апам тирүү болмок деген катуу сөздөрдү дагы айткан учурлар болгонун, ошолорго да кечирим сурай албай калдым деп аябай мындай жаман болдум да. И ошол нерселерди баардыгын разбордо айта алдым да. Разбордо айтып мындай жеңилдеп уже мындай сон болуп калдым. Сон болуп анан кийин баардыгы эле уже мындайча айтканда уже чечилди да. Мен алар деле мага сен кандай кыз болбо, сен кандай жаман нерселерди жасаба, сен алардын үмүтүн актабай калсаң деле аларга сен кызсың да, алардын сен кандай жакшы көргөн болсо ошондой эле жакшы көрөт да. И ошол нерсени түшүндүм да. Алардыга мен жакшы кыз боло албай калдым, аларды мынтип албай калдым деп деген ойлор, менде күнөөлүү сезимдер жок болду ужечи. Жок болду. Анан аларды ошо уже түшүнүп калдым, уже мындай күнөөлүү болбой калдым. По-любому мени жакшы көрөт, уже мени карап турушат, мени колдойт, менин колуман келет, мен баардыгын кыла алам деген бир мындай бактылуулук бир сезимге келдим да. Андан кийин Кудайга шүгүр, акча, мындайча айтканда акча потогум ачылды да. И мен ойлойм, ошол разбордон берилген ошол болгон өзүмдүн жан дүйнөмдү аңтарып, теңтерип кылган берилген техникалардын баардыгын жасаганымдан улам жолум ачылды го деп ойлойм да. Обычно баягы эркектерчи аял өзүнөн көп акча таап баштаганда мындай өздөрүн башкача сезип баштайт да. Көпчүлүгүнө жакпайт, көп эркектергечи. Сен жолдошуң бул жагынан кандай? Мен жолдошум, чындыгында жолдошум, ошол жолдошум бар үчүн сиздин жаныңызда отурам, ошол колдоп атканы үчүн, ошол мени сыйлап, ошол мени мындай түртүп, сен кыла аласың деп мага мындай чек койбогон үчүн кылып атам да ошол нерселердин баардыгынчы. Жолдошума чындагы аябай ыраазымын. Ушунчалык мени мындай ушунчалык бактылуу кылып, өзүмдүн каалаган нерсемди мындай эркин койгонуна ыраазымын да. Анан ага мен андан көбүрөөк акча атам деп деле айта албайм, анткени ал деле көп акча табат. Ал деле көп акча табат, бирок мен үйдө отуруп ага көбүрөөк көңүл буручумун да. Ой, сен акылдуусуң, сен күчтүүсүң, сен бар үчүн биз бактылуубуз. Сени Кудай бизге берген, мен сени Кудайдан сурап алганмын, сен ошончалык бир сендей адам жок дейм да. Сендей күйөө эч кимде жок, менде гана. Сен ошону бил деп айтам. Сендей күйөө эч кимде жок, сен менде ганасың. Сени жаратып койгон, сени ушул дүйнөгө алып келип койгон апаңа рахмат, атаңа рахмат, ыраазымын деп күндө ыраазычылык айтып турчумун. Анан азыр кичине убактым болбой атат, чынындачы. Азыр чындыгында убактым болбой калып атат. Жумушка кетем, андан балдар, андан тамак-самак антип мындай көбүрөөк ой сен деп айтпай калганыма азыр бир аз кичине мындай капризденип калып атат да, мындай өзүң эле каалаганыңды кылып атасың, жыргап эле жүрүп атасың деп мынтип кичине тартынып калып атат. Депчи мындай бар эркек да. Еще көнүп калыптыр мен аябай эме кылып жүргөнүмөчү. Ой сен сонун, сен мындай деп турганыма. Анан көп айтпай калганыма бир аз капа болуп атат. Анан ой сен сонун деп азыр деле мактап эме кылып коём. Аябай деле өзгөрүү жок. Прям экөөбүздүн мамилебиз жакшы болгонго, бири-бирибизди түшүнгөнгө, чынын айтсам, бири-бирибизди көз караштан эле түшүнөбүз. Анан аябай деле мен акча билбейм эмнеге мынтип айтылат сиз айткан суроочу. Балким акча тапкандан кийин аялдар мынтип кыйын болуп кететтир. Балким көзүн тоготпой калаттыр. Бирок мен мурун кандай көрсөм жолдошумду азыр деле ошондой сыйлайм, ошондой ой сен ич, сен ки, сен минт, сен тигинт деп эле турам да.
Анан ошого дагы ал жагынан бизде проблема жок. Ал жагынан жолдошумда деле, менде деле эме болгон жок. Же мен акча тапсам деле баягы эле айзат болгонум үчүн дагы эме болгон жок окшойт. Мындай проблема жаратпай атат окшойт да. Негизи өзү ошондой болуш керек. Сени бул жака эч ким үйрөтпөптүр, өз алдыңча өзүң аракетиң менен үйрөнүп азыр ийгиликтерге жетишип атыптырсың. Анан үйрөнгүсү келгендерди үйрөтөт белең? Азыр аябай көп. Мен 2 телефон менен иштейм. Бир телефон жалаң группага, бир телефонум жалаң видео тартканга, эмелерге, клиенттерге обзор жасаганга. Анан ошол 2 телефонум тең бирисин TikTokко, бирисин Instagramга улап койгом. Мени TikToктон көргөндөр, мени WhatsApp'тан, Instagram'дан көргөндөр сразу эле WhatsApp'ка түшөт и жазат да. Биз окуйлу дедик эле, үйрөтөсүзбү? Сиздин жаныңызда пакетиңизди көтөрүп, сиздин товарыңызды көтөрүшүп эле жүрөлү, үйрөтпөйсүзбү депчи. Анан канча сомго айтыңызчы, үйрөнөлү дегендер аябай көп чындыгында. Башка деле билбейм, курс окутуп аткандар бар, бирок көпчүлүк аябай жазат да мага. Эмнеге мага жазат билбейм. Же мен TikToктон көбүрөөк реклама кылганым үчүнбү? Көптөр суроо берет. Үйрөтөсүзбү, эмне кыласыз деп. Анан азыр акыркы убактарда азыр ушуну мындай нормальный кылып бир курс жазып, прям башка окуткандардан мындай айырмаланып, башка эмелер, башка байер курстарын окутуп аткандардан айырмаланып, бир башкача бир сонун бир техникалар менен, сонун бир мындай жөнөкөйлөтүп, прям иштегиси келгендерге, акча тапкысы келгендерге прям деп меде эле салып бере турган курска даярданып атабыз, Кудай буйрса. Ошол ишке ашса, бир жакынкы күндөрдө платный курс жазсамбы деп турам да. Ато аябай көп жазгандар. Окуйт элек, үйрөтчү дегендер. Негизи мунун чын эле мындай үйрөтө турган жактары көппү? Негизи эле кандай десем, мындай үйрөнгүсү келгендин баары эле үйрөнө алабы дегеним да. Ошо үйрөнгүсү келгендер үйрөнө алат. Если акча керек болсо, прям если мындай тикенек сайып тура турган болсо, түбүндөчү акча керек, муну кыл, тигини кыл деп сайып тура турган эмеси болсо, түбүндө үйрөнө алат. Прям акчага болгон каалоосу болсо, иштеүүгө болгон каалоосу бар болсо, үйрөнө алат. Бул жакта прям оңой деп деле айта албайм, чын айтсам. Оңой деп деле айта албайм. Бардык жумуштун бир кыйынчылыгы бар, бардык жумуштун бир өзүнүн бир техникалары бар, фишкалары бар дегендей. Бирок иштейм деп каалаган адам үйрөнө алат. Анан дордой чоң да, дордой бар, кара суу менен иштесе болот, дордойдон менен иштесе болот. Анан үйрөнүп алып акча тапса болот, жакшы эле иштесе болот. Онлайн акча коротпой, нолдон башта деп эле азыр укмуш баардыгы эле реклама кылат го. Ошо именно нолдон баштап акча киргизбей отуруп, сразу кирешеге чыкса болот да. Ал үчүн ошо үйрөнүш керек, убактысын бериш керек, телефон менен мындай көңүл коюп, адамдар менен бат тил табышып, ошондой сапаттары бар болсо үйрөнө алат. Главный каалоо. Рахмат. Айзат, рахмат анда сага. Биз ошол анча буга чейин түшүнө албай турган байырлык деген кесипти бизге жакшы түшүндүрүп бердиң окшойт. Ишиңе ийгилик анда. Маегиң үчүн чоң рахмат. Иштериң дагы өркүндөй берсин, максаттарың ишке аша берсин. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге да ушундай сонун студияңызга чакырып, мени конок кылганыңызга чоң рахмат. Ошо көрүүчүлөргө да айтат элем, эгерде сиз чындап эле акча тапкыңыз келип атса, эгерде чындап эле мендей болуп акчага аябай мүңкүрөп калсаңыз, сөзсүз түрдө иштесеңиз болот, аракет кылсаңыз болот. Эң негизгиси каалооңуз бар болсо, бул жака чындап эле айта кетейин, аябай деле билимдин кереги жок, дипломдун кереги жок. Менде диплом жок, чын айтсам. Диплом жок эле азыр дипломдуулардан көп акча тапсаңыздар болот деп айтат элем да. Дипломуңуз жок эле, диплому барлардан дагы көп акча тапсаңыз болот. Азыркы телефонуңузду пайдаланып, онлайндын жетишкендигинен пайдаланып, көп акча тапсаңыз болот деп айта алам. Эгерде чындап эле сиз именно байер болуп иштейм деп жүргөн болсоңуз. Ошо. Анда эмесе саламаттаныңыздар.